Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Жалпы Кыргызстандык мекендештер. Бүгүн бир мареке өткөздүк эле. Мына көйнөктөр, мына пластмассовый калпактар, мына ушул керек эмес эле бир чөпүрөк чапырактар, оромол, ушулардын бардыгы бул кедейлер алып барат экен да. Кедейлер бири-бирине тойго, жакшылык, жамандыкка ушундай алып барышат экен. Байлар болсо, неге байыт экен десе, байлар бири-бирине акча эле берип коет экен, акча. Мына калпактын баасы мисалга 250 сом болсо, 250 сом берип коет экен. Могу көйнөк 200 сом болсо, 200 сом. Могу материал 500 сом болсо, 500 сом берип коет экен. Мына чепкен, ушулардын бардыгы кытайский да. Биз азыр кыргыздар мына ушул бир салт кылып атабыз, үрп адат кылып атабыз деп биз Кытайдын экономикасын көтөрүп атабыз да. Ар бир үйдө жок дегенде ушунчадан бар да. Бул эми бүгүнкүсү эле, бүгүнкү түшкөнү бул, бүгүнкүсү. Буга чейинкиси тетиги эмеде сандыкта басылып жатат. Дагы ушундайдан 10 бар да. Ушундай элестетип көргүлө. Ар бир үйдө бар бул. Урматтуу туугандар, эсибизге келбейлиби? Келгиле, мына уйгурлар, өзбөктөр, мына дунгандар акча алып барып туруп эле ящикке салып коет экен. Мына коңшулары азыр дунгандын коңшулары, өзбектин коңшулары 200 сомдон алып барат экен. Жакын коңшулары 1000 сомдон алып барат экен. Анан туугандары болсо $100 алып келет экен. Эң аз алып келгени. Мына ушинтип эле бири-бирине поддержка кылып эле той өтө берет экен да. Кыргыз эмне кылат? Кыргыз мындай чөпүрөк чапыракты топтойт. Бул чөпүрөк чапырак онун колунан, бунун колуна өтүп акыры эскиргенде бирөөбүз өртөйбүз ушуну. Экологияны бузабыз. Экологияга да чоң зыян алып келебиз. Анан Кытай кайрадан чыгара берет, биз кайрадан ташып жүрө беребиз. Урматтуу туугандар, ушу цепочканы үзөйлү, токтотойлу. Анан көрөктү мейли ошол дунгандарга, өзбектерге окшоп 500 сом бербейли, 200 сомдон эле бардыгыбыз которуп келели. Ошондо бир тойго 500 киши келет экен. 100 000 сом. 100 000 сом болсо, хотя бы ошол ресторандын услугасы төлөнүп калат экен да. Туурабы? Той кылсак. Келгиле, урматтуу туугандар, келгиле, ушуну токтотойлу. Ушуну токтотпосо болбой калды. Жалпы кыргыз эли ойлонуп токтотуш керек мынаны. Карагыла. Мына ушулардын кимге кереги? Ким кийет мына азыр мындай көйнөктү эч ким кийбейт. Мына калпакты кийсең, башыңа ысык өтүп өлөсүн. Мына көйнөктү азыр 55 градуста ушуну кийип алсаң, кокусу жаныңан бирөө папирос чегип өтүп кетип атса, өртөнүп кетесиң мына көйнөктө. Чистый химикат да бул. Нефтиден жасалат ушулардын бардыгы. Келгиле туугандар. Ушуну токтотойлу. Подарить этели, макул. Мына жаканга карсын деп бир жакшы, мисалы үчүн, сон эмелер бар. Кыргыздын орнаменти салынган сонун ушундай желектер бар. Ошодон берели. Аябай сонун кол өнөрчүлөрдүн колунан чыккан мына ак кийизден калпак бар. Ошону берели. Анан мына ушул Кытайдын вештерин ташыганды токтотпойлубу? Ким колдосо, класс басып, подписка басып, ушуну колдоп койгула туугандар. Өзүңөрдүн комментарийиңерди жазгыла, анан кийин өзүңөрдүн үйүңөрдө турган ушулардын бардыгын сүрөтүн таштагыла комментарийге. Кимде канча ушундай бар экен үйүндө? Билели. Урматтуу туугандар, катык айтып койсом үзүр. Өзүмүн туугандарым угуп калса дагы, силерден дагы үзүр сурайм туугандарым. Бирок чындыгында мен айтпасам, сиз айтпасаңыз ким айтат ушуну? Блогерлер, бардыгыбыз ушул блогерлер чыгып, ушул активисттер бардыгыбыз айтышыбыз керек ушул теманы. Мына Кытайды эле байытып атабыз да. Кытай эле жыргап атат. Кытай, жалаң Кытайды жыргатып атабыз. Келгиле туугандар, ушуну бардыгыбыз биргеликте токтотойлу.